Баарынан ажырап калсаң да өкүнбө. Сен кийинки законду түшүнүп алышың керек. Ал закон баарынан ажырап калсаң да өкүнбө. Бирдемкени сатып алып, бирок ал убакыттын өтүшү менен кереги тийбей калгандай эле. Бул закон жашоодо көп кезигет. Баарын жоготсоң дагы өкүнбө. Бул сенин жамандыгыңдан, сен баарынан айрылып калган жоксуң жана аларды кайрып ала алган жоксуң. Сага эчтеке таандык эмес экенин түшүнүү бул руханият. Жана эгерде сен кааласаң, кайрадан өзүң каалаган ийгиликке жете аларыңа ишен. Өкүнүү эч убакта жакшы жыйынтыкка алып келбейт. Баарын жоготсоң дагы эч убакта өкүнбө. Өзүңө кайрадан күч алууга умтул. Сен өзүңдүн билимиңдин өсүшүнө жараша өсөсүң. Дисциплина өзүңдөгү күчтү табууга жана ийгиликке жетишиңе ишенимди көбөйтөт. Өздүк дисциплинага өзүн тарбиялаган адамга айлан. Жашооңду конкреттүү кыл, сага түшүнүктүү болуш үчүн. Эгерде керексиз бир нерсени сатып алсаң, өкүнбө. Керексиз нерселерди сатып алышып анан мен муну эмнеге сатып алдым экен деп өкүнгөндөр көп болот. Өкүнбө, өзүңө мен мындан да жакшы нерсеге татыктуумун деп айт. Дайыма өзүңдү эң жакшыга татыктуумун деп эсепте. Бул нормалдуу көрүнүш. Качан сенде көп болгондо башкалар менен бөлүш. Бирок эч убакта өкүнбө. Жөн гана өзүңө жыйынтык чыгар. Кечки тамактангандан кийин алар сейилдөө үчүн кайра бакчага чыгышты. Сейилдеп жүрүшкөндө устат дагы бир притча айтып берди. Притча. Бир адам өзүнүн жашоосун эң чыдагыс оор жашоо деп эсептечү. Бир күнү ал Кудайга келип өзүнүн бакытсыз жашоосун айтып берет. О Кудай, мага башка жеңилирээк жашоо берчи. Жеңилирээк крест тагдыр берчи. Кудай жылмайып, адамга карап аны адамдардын кресттери сакталган жайга алып келет. Танда дейт. Адам кечке тандап, акыры эң жеңил жана кичинекей крестти тандап алат. Да Кудайдан сурайт. Ушуну алсам болобу? Ал деп Кудай жооп берет. Бирок бул сенин өзүңдүн үлүшүң болот, дептир.